Рахмондун Кыргызстандагы сапарында чек ара келишимине кол коюлат. 12-13 март күндөрү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Ага ылайык Рахмондун иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен эки тараптуу жолугушуулар пландалган. Жолугушуу учурунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу көздөлүүдө. Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча жумушчу топтун төрагасы Камчыбек Ташиевдин маалыматы боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,84 чакырымды түзөт. Анын 519,9 чакырымы 2011 жылга чейин такталып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,94 чакырым тилке акыркы 3 жыл ичинде такталды.